Өлүм жазасын кайрадан киргизүү боюнча президент Садыр Жапаровдун демилгеси боюнча билдирүү. 1-октябрь 2025 жылы 17 жашар кыз Айсулуу Мукашеванын зордукталып өлтүрүлгөндүгүнө катуу кабатыр болгон президент Садыр Жапаров жаш балдарга жана аялдарга зомбулук көрсөтүп, өлтүргөн адамдарга өлкөдө кайрадан өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөрүп чыкты. Бул коомчулукта түрдүү жоромолдорго жол ачып, бүйүрдү кызыткан кызуу талкууларды жарата алды. Коомдун калың катмары президенттин бул демилгесин колдоп чыкса, коомчулуктун кай бир бөлүгү бул демилгенин эч келечеги жок ойлогондой натыйжаларды бербей турган кадам катары эсептешип, мындан кылмыштуулук азайып кетпей тургандыгын айтышууда. Мен өлкөдөгү алгачкы укук коргоочу катары жана өлүм жазасын алып салуу боюнча дүйнөлүк деңгээлде иш алып барган Amnesty International уюмунун Кыргызстандагы биринчи мүчөсү катары 1990 жылдан бери Кыргызстанда өлүм жазасын алып салуу боюнча аракеттерди көрүп келдим. Өлүм жазасын өмүр бою түрмөгө кесүү жазасы менен алмаштыруу максаты менен тегерек столдорду, коомчулуктун чогулуштарын, маалымат жыйындарын уюштуруп, катуу аракеттерди көрө баштадык. 1990 жылы июнь айында болгон улуттар аралык кандуу ош окуясынын кесепетинен Кыргызстандын 120 жараны 10-15 жылга кесилип, ал эми Кыясов, Калматов жана Назарматов деген Кыргызстандын 3 жараны атууга кесилген эле. Ошондо соттордун бир жактуу чыгарган чечимине каршы болгон жүздөгөн жарандар Ош облусунан жана Өзгөн районунан Бишкекке чейин келип, соттордун калыс эмес чечимдерине каршы нааразылыгын билдирип, биздин кийлигишүүбүздүн аркасы менен ошол кездеги президент Аскар Акаевке чейин кирип жатып, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу атууга кесилген 3 адамдын атууга кесилген чечимин алдырып салып, 10 жылга кесүү чечими менен алмаштырганга жетишкен элек. Акыры укук коргоочулардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын аркасы менен 1998 жылдан 2007 жылга чейин атууну убактылуу токтотууга жетише алдык. Бул биз тараптан жетишилген биринчи ийгилик болгон. 1998 жылдан 2007 жылга чейин катуу аракеттерди көрүп, Бириккен Улуттар уюмуна, эл аралык амнистия уюмуна кайрылып, түрдүү иш-чараларды, талкууларды уюштуруп, парламенттин депутаттары менен иштеп, эл арасында түшүндүрүүлөрдү уюштуруп, дүйнөлүк конференцияларда жана жыйындарда сөз сүйлөп, ал кездеги президент Курманбек Бакиевке жана анын аппаратына түшүндүрүп жатып, 2007 жылы Кыргызстандан өлүм жазасын биротоло алдырып салууга жетиштик. Күнөөсүз адамды жаңылыш соттоо жана өлүм жазасына тартуу бул кайтарылгыс ката, аны оңдоо мүмкүн эмес. Өлүм жазасы бар өлкөлөрдө атууга кесилгендер кийин күнөөсүз деп табылган учурлар бар. Ал эми өлүм жазасы жоюлган азыркы мыйзам боюнча кылмышкер өмүр бою соттолсо, ал адамдын күнөөсүз экендиги далилденсе, анын кайра акталып кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Мен ошол кезде Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы адам укугу боюнча комиссиясынын төрагасы болуп, Ак үйдө иштеп, ушул өлүм жазасын жоюу кампаниясынын башында турганымда чоң роль ойноду деп ойлойм. Өлүм жазасын жоюу боюнча биз демилгелеген бул идеяны Кыргызстандын коомчулугу, карапайым элдер, эл аралык уюмдар, ошол кездеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-чү чакырылышынын депутаттары, Кыргыз Республикасынын президенттик аппараты макулдугун берип, өлүм жазасын жоюп салууну колдоп беришкен. Анан 2010 жылы Кыргызстандагы өлүм жазасын жоюу боюнча чечим жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык конвенциянын алдындагы 2-чи факультативдик протокол тарабынан кабыл алынып, Кыргызстандагы өлүм жазасы эл аралык келишим менен жокко чыгарылган. Президенттин бул демилгесин мен да туура түшүнөм. Ал мамлекет башчысы катары кыздардын жана балдардын бейкүнөө өлүмүнө жана зордукталганына күйүп жатат. Бирок биз мындай олуттуу ишти кызуу кандуулук менен чечүүгө аракет кылбай, дүйнөлүк статистиканы жана башка мамлекеттердин мисалынын негизинде кароого аракет кылышыбыз керек. Эгер дүйнөлүк статистиканы карасак, өлүм жазасы жоюлган өлкөлөрдө кылмыштуулук азайып, ал эми өлүм жазасы бар өлкөлөрдө тескерисинче кылмыштуулук көбөйүп жаткандыгына күбө болуудабыз. Ошондуктан өлүм жазасын киргизүү балдарга жана аялдарга карата жасалган зомбулукка эч таасирин тийгизе албай тургандыгын бардык өлкөлөрдөгү кылмыштуулукка анализ кылган эксперттер жана адистер далилдөөдө. Изилдөөлөр өлүм жазасы кылмыштуулукту эффективдүү токтоторун тастыктабайт. Кээде ал жасалган кылмышты жашыруу үчүн, мисалы, күбөлөрдү өлтүрүү, андан да оор кылмыштарды жасоого түрткү бериши мүмкүн. Орустар айтмакчы, зло порождает зло. Мындан тышкары, 10 жыл бою талкууланып, өтө терең каралып кабыл алынган чечимди президенттин демилгеси боюнча тез аралыктын ичинде элге салып чечим кабыл алуу, Кыргызстанды эл аралык имиджине тескери зыянын тийгизери анык иш. Андан дагы маанилүү нерсе, биздин соттордун кабыл алган чечимдеринин деңгээли дагы өтө талашты жаратып, бул система эбак эле жемкордукка батып кеткени коомчулукка маалым. Анан ушундай сотторго адамдын тагдырын салып берүү адам укугун басынтуу болуп саналат. Эми Кыргызстанда референдум менен өлүм жазасын кайрадан калыбына келтирген күндө дагы бул факультативдик протоколду жокко чыгаруу же денонсациялоо мүмкүн эмес. Дүйнөдө бир да мамлекет бул протоколду денонсация кылып,
андан чыккан учур болгон эмес. Өлүм жазасын киргизүүнүн ордуна соттордун ролун көтөрүп, оор кылмыш кылган жарандарга өмүр бою кесүү беренесин катуу колдонуп, сот системасында чоң реформа жасап, оор кылмыш кылган адамдарга карата жеңил жаза колдонуп, бошотуп жиберген соттордун өзүнө өмүр бою эркиндиктен ажыратуу боюнча жаза колдонуу жагын колго алуу керек. Балдарга жана аялдарга карата жасалган кылмыштуулук өтө катуу жаза менен коштолоорун бардык жарандар, коомчулук, укук коргоо органдары жана соттор беш колундай билиши керек. Ошондо гана өлүм жазасын киргизбей эле оор кылмыштуулук менен күрөшүүгө жетише алабыз. Эгерде кандайдыр бир себептер менен өлүм жазасы киргизиле турган болсо, анда жаш балдарга жана аялдарга зомбулук көрсөтүп, аларды өлүмгө кыйган кылмышкерлерге эле эмес, мамлекетти тоногон, элдин казынасына кол салган, мамлекетти өнүгүүсүнө олуттуу зыян келтирген коррупционерлерге да каршы өлүм жазасын киргизүүнү сунуш кылабыз.